Мен бүгін сіздерге ушул Кыргызстандагы 3 ай кышында күн тийбеген, 3 ай жайында ай тийбеген Кыргызстандагы кызыктар китебине кирген Куштут айылы тууралуу кичинекей маалымат берип кетмекчимин. Аны үчүн атайын биз бул жерге айыл башчы Исамиддин мырза байке менен жолукканы келип отурабыз. Биз менен болуңуздар. Hoş geldinizler. Кандайсыз? Жақсы, Кудайга шүкүр. Ушул сиздердин айылга келип, биз азыр аябай эле кооздугуна суктанып, жаратылышына, тазалыгына аябай суктанып келдик. Ушул айылдын өзгөчөлүктөрү тууралуу айтып берсеңиз. Жақсы болот. Бул айылдын өзгөчөлүктөрү биринчиден эле азыр эле өзүңүз айтып кеттиңиз. Кышында 3 ай күн тийбейт. Жайкысын караңгы келип 3 ай ай тийбейт. Ушундай бир уникалдуу айыл. Ал аз келгенсип, мындай өтө кооз жерлерибиз мындай. Асма көпүрөк деп коет эле. Бирок азыр заманбап кылып, машина менен өтө транспорт көпүрөк салып алдык. Элдик ашар жол менен. Бул дагы Куштуттун өзгөчөлүгүнө кирет. Ошондой эле жана көрүп келдиңиздер, 200 жылга жакын болгон мунчобуз бар. Тарыхый эстеликтердин катарына кирет. Анан жеке ишке тарабынан салынган чыңардын башындагы боз үй, чынар бак, эсалы комплексибиз бар. Анан санап кете турган болсок, жокортто дагы Күнгөрү деген, Тешик таш деген мындай уникалдуу жерлерибиз бар. Чоң рахмат. Мындан ары дагы сиздердин айылыңыздагы сонун болгон өзгөрүүлөрдү, ийгиликтерди күтөбүз. Болсо чакырыңыздар. Ал эмесе биз сиздер менен коштошуп калабыз. Бизде Салам медианын эфиринде ушул Куштут айылындагы жаш активисттер тууралуу, жаш мыкты айымдар тууралуу жана дагы айыл башчы менен өзү биздин маегибиз болот. Биздин эфирден узабай көрүп турсаңыздар болот.